Кыргызстандык самбо спортунун өкүлү Абдыназар Купуев дүйнө кубогунун этабы болгон Харлампиевдин жаркын элесине арналган мелдеште коло медалды багындырды. Россияда өткөн таймашта Абдыназар 74 кг салмактык чейин бирдигинде өнөр көрсөтүп, байгелүү 3-орунга илинген. Купуевден сырткары аскердик самбо бөлүгүндө мелдешке түшкөн дагы 4 спортчунун ичинен 3-өө 5-8 орундарды камсыз кылса, бир спортчу алгачкы беттешинде эле уттуруп койгон. Ал эми спорттук самбо боюнча мекендештерибиз ийгиликке жетише алган жок. 11-13 апрелде болсо Бишкек шаарында өспүрүмдөр арасында эл аралык мелдеш өтөт. Бекболот Рахатбековдун жаркын элесине арналган мелдеште 11 комплект медаль ойнотулуп, 1998-2000 жылы туулган спортчулар өнөр көрсөтөт. Кыргызстандык спортчулар Нага грэпплинг боюнча дүйнө чемпионатына катышат. Бул тууралуу бүгүн Эрежесиз мушташ федерациясынын президенти Эмиль Токтогонов мырза кабарлаган. Маалыматка ылайык, мелдеш 26-27 апрелде Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Джерси шаарында өтөт. Эмиль мырзанын айтымында мелдеште өлкө намысын эрежесиз мушташ жана кул атуу күрөшүнүн өкүлдөрүнөн турган 16 спортчу коргойт. Кыргызстандык мушкерлер Казакстанда өтүп жаткан эл аралык мелдеште 2 коло медалдын ээси болду. Бул тууралуу бокс боюнча кураманын баш насаатчысы Адылкан Бекболотов мырза билдирген. Маалыматка ылайык, Серик Абденалиевдин жаркын элесине арналган мелдеште Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын 100гө жакын мушкери өнөр көрсөтүүдө. Өлкө курамасына 10 спортчу кирген. 26 март күнү 69 килограммда Адлет Аблашимов жарым финалдык беттеште уттуруп коло медальга кол жеткирди. Экинчи коло медалдын ээси Өмүрбек Малабеков жарым финалдык беттеште жараат алып калгандыгына байланыштуу беттешти уланта алган эмес. Дагы 6 мушкерибиз мелдештин бул бөлүгүндөгү атаандаштарын утуп финалга жолдомо алды. Алар бүгүн жеңиш үчүн мушташат. Жаңылыктар мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин базасында топтолду.